анда суроо жокко өтөлү, башынан сүйлөшүп алалы. Эгерде Максатбек Мергенбаевич, эгерде суроого отура бериңиз, суроого жооп берем, мен жооп берем десеңиз, жок, бирөөнүн сиз калып туруңуз бир жакта. Калып туруңуз. Же анда алмашкалга келиңиздер немерек болуш үчүн. Максатбек Мергенбаевич, сиз келип алыңыз. Эгерде суроолорго сиз жооп берип калсаңыз, Ниязбек Улукбекович, сиз ордуңуздан эле жооп бересиз, микрофонду күйгүзүп коюп. Сүйлөштүкпү? Самат Кыштыбекович, суроолоруңузду бериңиз. Рахмат. Максат Мергенбаевич, сиздер жакынкы мамлекеттер, кыныш мамлекеттери болсо жалпы эле ушул практикалар боюнча изилдеп көрдүңүздөрбү? Башка мамлекеттерде кандай? Негизинен Кыргыз Республикасы кайсыл нормативдик укуктук актыларды тааныйт жана кайсыларды өзүнүн мыйзам нормативдик укуктук актылар өзүнүн ички мыйзамдарында имплементация кылат. Биз ошого токтолдук. Бул мамлекет Кыргыз Республикасы ратификация кылган эл аралык келишимдер, бул ошол жарандардын политикалык укуктары жөнүндө эл аралык пакты, ошондой эле адамдардын жалпы декларациясы, буга Кыргыз Республикасы катышуучусу аталган актыларды жана аталган пактыны жана аны Кыргыз Республикасында колдонуу жана анда укук бузуулар каралуусу боюнча ратификациядан өткөндүктөн биз ошол колдонуп сотто сүйлөй ала турган нормативдик укуктук эл аралык фактыларга мындай жүйөлөштүрдүк өзүбүздүн өтүнүчүбүздү. Андан сырткары түздөн түз Конституциядагы адам укуктары, элибиздин укуктары Сиз түшүнбөй алсаңыз го деп атам да, Максатбек Мергенбаевич. Самат Кыштыбековичтин суроосу боюнча бул башка мамлекеттердин тажрыйбасын изилдеп көрдүңөрбү деп атат да. Ошолор алар деле ушул сиз айткан эл аралык пактылардын мүчөлөрү болот. Ошолго кол койгон болот. Ошол башка мамлекеттердин тажрыйбасын изилдеп көрдүңөр беле ушул маселе боюнча деп атат. Бул боюнча бир гана Канаданын ушундай немеси бар экен эле. Алар дагы ошол террорчулукка, экстремизмге каршы мыйзам кабыл алууда айыпталуучу тарапка иштин материалдарына кээ бир документтерди жашырып коюу маселеси каралган экен. Бирок буга управление по правам человека, адам укуктары жөнүндө башкармалык ал мыйзам туура эмес экендигин жана укукту мындай тебелеп жаткандыгын белгилеп рекомендация бергени жөнүндө ошону изилдедик жана аны иштин материалдарына тиркегенбиз. Самат Кыштыбекович, кийинки сурооңуз. Экинчи суроом, сиз жана өзүңүздүн сөзүңүздө белгиледиңиз, ушундай корголуучу адамдарга карата соттук процесстерде соттор толук көз каранды болуп калып жатат депчи. Ошону чечмелеп бере аласызбы? Кандай чечмелеп бересиз? Негизинен соттун жүрүшүндө эмнелерден натыйжа чечим кабыл алат. Анын алдына келген материалдардын негизинде аларга укуктук баа берүү менен гана өкүм чыгарат, айыпталуучу же болбосо анын күнөөсү жок экендиги жөнүндөчү. Ошондо сотко эки тараптын тең мындай көз карашы жок болгон конверт, айыпталуучу гана тараптан конверт келгендиктен бул ошол айыптоого багыт алып калганына себепкер болуп атат деп мен ошону белгиледим. Дагы бир суроо. Сиз практика жүзүндө ушундай иштерге катышып жүрөсүз да. Туурабы? Анан ошондо корголуучу адамдын көрсөтмөлөрү негизинен соттун чыгарган чечимдерине негизделип калып жаткан учурлар болобу же болбойбу? Айыпталуучунун көрсөтмөлөрүнүн негизинде өкүм чыгабы деп атасыз да? Ошол көрсөтмө негизи ошого Жана жашыруун катта калган.
жашыруун корголуучу адамдын эмне көрсөтмөлөрү. Эми азыр биз ошон үчүн келдик да, анын конверттин ичинде эмне бар экенин билбейбиз да. Бирок ошол иштер боюнча айыптоо өкүмдөрү чыгарылып атат. Башка материалдар негиз болду же конверттин ичиндеги биз эми жетпегенибиз үчүн ал материалдарга ага ошого жетели деп келдик да. Жок, негизи кылмыш жаза процессуалдык кодексинин ошол 79 беренесинде так жазылган да. Процессти жашыруун өткөргөндөн кийин корголуучу адамдын көрсөтмөлөрүн төрагылык кылуучу сотто маалыматтарды көрсөтүүнүн башкы катышуучуларына жарыялайт да, алардын көрсөтмөлөрүн. Анкетасын жарыялабайт, бирок анын көрсөтмөлөрүн жарыялайт деп турат да. Ал жерде мындай дискриминация бар деп эсептеп атасызбы ошондо, Жетпей калып атпайбы? 79 Анын көрсөтмөлөрүн жарыялап атат да сот. Siz ошол 3-чү беренени айтып атасыз да? 3-чү бөлүгүн айтып атасыз да? Жок, 79 беренеде сот процесс жүрүп жаткан убакта маселелерде да. Жооп берип койсоң болобу? жооп бериңиз. Мындай иштерде сот жана айыптоо тарап бул жерде ошол материалдар менен бир гана тергөөчүдөн тышкары прокурор жана сот гана тааныша алат деген негиздеме менен соттук отурумда ал деги эле изилденбестен, ал сурамак турушун жарыялаа кылмак үчүн изилденбестен эле ал эч кимге айтылбай сот гана тааныша алат деп биздин таанышуу же болбосо жарыя кылуу өтүнүчтөрү четке кагылып келет. Ошол себептен биз ушул Конституциялык сотко кайрылып атабыз. Бул боюнча биздин ошол иш материалдарында эгерде сиз таанышкан болсоңуз, соттук актылар бар ошол берилбегени жарыяланбайт экендиги жөнүндөчү. Ал боюнча да азыр мен өзүмдүн эмемди белгилейин. Дайыр суроо сот. Анан жана сиз белгиледиңиз, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча катышып аткан адамдарда, ошо корголуучу адамдар толук көз каранды болуп калып жатат соттор депчи. Негизи эле сиздердин практикаңыздарда ошондой ошол жанагы мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча реестрде турасыздар да. Ошол боюнча бир ушундай иштер болгонбу? Жок, ал жерде сиз Конституциядагы 61-чи берененин 4-сүндө карасаңыз, биринчи кепилдеген эмес, бардык жарандарга юридикалык жардам жөнүндө айтат. Анан кийин эгерде акчаңыздар жок болуп же турмуш шартыңыздарга байланыштуу билем ошого бул укук биринчиден баарын камтып туруп, анан кийин сиздер ушуну пайдалана албай калсаңар гана мына мамлекет биз беребиз деп турат. Ошого мен сиздерге жалпысын айттым. Адвокат катары мен эметкенде, эгерде мага берилген милдет мамлекет тараптан милдетти аткарууда мага инструменттер толук берилбесе, мен толук коргой албадым деген пикирге келем да. Конверт турат, көрө албасам, ошол эле боюнча пикирин сотто өзүнчө пикир пайда болуп атат, прокурордо пикир пайда болуп атат. Мен ага жетпей атсам, мага милдеттендирип атат, сен квалификациялык юридикалык жардам көрсөттүр. Мен ошондо толук көрсөтө албадым деп, мен ошондой эсептейм да. Дайыр суроо. Тағы сурооңуз барбы? Бериңиз. Анткени ошо кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 253 беренеде 2 бөлүгүндө толук жазылган да. Сиздер материалдар менен таанышасыздар. Конверттен башкасы менен, туурабы? Ошол жерде негизинен кандай материалдар менен таанышасыз? Андан сырткары ошол корголуучу адамдын мындай бир үнүн угууга деги эле ошол адам барбы дегендей бир мүмкүнчүлүк барбы? Болобу сиздерде? Барбы? Конверттин ичиндеги субъект боюнча сөз болуп атат. Ооба. Жок, материалдар менен таанышууда ошондой мүмкүнчүлүк барбы? Сиз эми ошол адам чындыгында барбы, кандай адам деген сыяктуу бир үнүн угайын деген ушундай бир мүмкүнчүлүктөр берилгенби? Бир аудио запистерин угайын, мындай көрсөтмөлөрүн үнүн угайын деген мүмкүнчүлүктөр болобу? Жооп берип койсом болобу? Келиңиз. Бул андай мүмкүнчүлүк таптакыр жок деп айтат. Себеби биз катышкан кылмыш иштеринде биз ошол өтүнүчтөр берилип беребиз, жок дегенде ошол үнүн көрсөтмөсүн бир угуу боюнча дагы аракетибиз майнапсыз чыгып келет. Ал боюнча тергөөчү дагы мындай
тергөө өзүнчө алынган конвертке салынган материалды силерге айкын болуп калуу менен биз дагы мыйзам бузуп калабыз деген жүйөнү келтирип бизге мындай ошол таанышуу мүмкүнчүлүгүн бербей келет, чектеп келет. Рахмат, башка суроолорум жок. Урматтуу коллегалар, барбыз? Бериңиз. Кыркел Жомалиевич. Так, урматтуу Максатбек Мергенбаевич, мен мындай кээ бир маалыматтарды тактоочу ирет катары суроо берейин. Сиз мынау адвокат катары ушул иштерге катышкан турбайсыңарбы? Ошол талашылып жаткан ченемдин жобонун сиз ойлогондой терс таасири бар экени ошол жактан чыгып атат, туурабы? Сотто түздөн түз, Түздөн түз мен өзүм катышкан эмесмин. Кучкоров. Хорошо, анда сизге эле суроо берейин. Эгерде суроого жооп бере албай калсаңыз, сиздин коллегаңыз жооп берсин. Мына сиздердин сот стадиясында өтүнүч киргизипсиңер. Ошо өндүрүштөн бөлүнүп алынган өзгөчө башка конвертке салынган материалдар менен тааныштырсаңардар депчи суроо өтүнүч киргизипсиңер да. Анан ошол өтүнүшүңүздөрдө ошол материалдар менен гана таанышканды сурадыңыз беле, же болбосо ошол жердеги кайрылуучу, корголуучу жак адамдын анкеталык данныйларында билели деген ниетиңер бар беле? Ошо жооп берсеңиз ошого. Биздин негизги ниетибиз ал жерде биринчи кандай көрсөтмөлөр берилген, кандай тергөө аракеттери жүргүзүлгөн. Башкача айтканда айыптоо тарапка карата айыпталуучуга каршы кандай тергөө аракеттери, далилдер келтирген негизги. Андан ошого карата биз өзүбүздүн позициябызды билдирүү мүмкүнчүлүгүн алайын деген ниетте биз ошол өтүнүчтөр бергенбиз. Түшүндүм. Эгерде сот ошол учурда сиздердин өтүнүчүңүздөрдү канааттандырып, ошол материалдар менен тааныштырса, бирок тиги корголуучу адамдын анкеталык белгилери менен тааныштырбай койсо, ошого ынанат белеңиз? Бул жерде негизинен ошол көрсөтмө берген жаранга карата биз өзүбүз дагы ошол көрсөтмө берген жаранды дагы сот отурумунда чакырып, анын көрсөтмөсүн угуп, ага карата биз өзүбүздүн дагы суроолорубузду, пикирлерибизди билдирүү ниетибиз дагы болгон. Бир эле таанышуу менен эмес, балким ошол көрсөтмө берген адам өзүнүн көрсөтмөсүн сотто берсин деген дагы ниет болгон. Себеби күбөнүн көрсөтмөсү сотто айтылган көрсөтмөсү гана сот иш боюнча далилдер негиз болот. Түшүнүктүү. Бирок сиздердин кайрылууңуздарда бул нерсе жазылбаптыр. Сиздер жазып атасыздар. Биз соттон ушул материалдар менен гана тааныштырсын деп сурапсыз. Бирок тиги ким көрсөтмө берип аткан жашыруун адам ким деп суроо койбопсуз. Ошондон сурап атам. Эгерде ошондой талабыңыздарды канааттандырса, сизге жетиштүү болот беле ошол? Бизге ооба ким экендигине карабастан биз жетиштүү болчу, анан ошону менен бирге кошумча айтып койсоң болот. Экинчи суроо. Сиздер ошол бир нече ирет кайрылуу өтүнүч берипсиңер сотко. Ошол бир өтүнүчүңүздөр жазып атасыздар. Мына бу корголуучу адамга карата кабыл алынган жанагы коопсуздук чаралардын жоюлгандыгына байланыштуу ошол конверттеги материалдар менен тааныштырып койсоңор деп айтыпсыңар. Ошону айтсаңыздар, кандай негиз ошол жагдайлар негиз болду ошол сиздердин оюңар боюнча? Сиздер өзүңөрдүн оюңар беле, же болбосо кандайдыр башка материалдар менен тастыкталган жагдайлар болгон, ошону түшүндүрүп берсеңиз бизге. Биз ал жерде негиз коопсуздук чараларын колдонууга негиз жок деп, биринчиден айыпталуучунун камакта болгондугун негиз кылганбыз. Себеби айыпталуучу эгер камакта болгон болсо, ошол көрсөтмө бере турган күбөгө, корголган күбөгө карата бир кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттерди кылуу мүмкүнчүлүгү чектелген, кыла албайт болчу. Андан сырткары айыпталуучулар дагы бир андай аракет дагы болгон эмес болчу. Ошол негизден биз корголуп аткан адамга эч кандай бир коркунуч жок. Же болбосо бир коркунуч боло турган болсо дагы айыптаа тараптуу ким тараптан болгон болсо дагы ал адам жоопкерчиликке тартылат. Ошол себептен мындай коопсуздук чаранын колдонуунун негизи жок деген жөө менен ушундай өтүнүчтөр бергенбиз. Түшүнүктүү. Дагы бир суроо. Сиздер мына айтып кеттиңиз, сиз тиги жанагы жашыруун корголуучу адамдын көрсөтмөлөрү иштеги болгон далилдердин эң негизги далилдердин бири болуп калды дедиңиз, да? Туурабы? Ана эми эгерде ошол конверттеги көрсөтмөлөрдү албай койсо, калган далилдери эмне
тиги сиздердин жактаган адамдарыңардын күнөөсүн толугу менен тастыктай албай атабы? Тасталбай атат. Негизги деп айтканыбыздын себеби ошол иш боюнча биз катышкан иш боюнча ошол корголгон адамдын көрсөтмөсүнүн негизинде бизди жактап жаткан айыпталуучуларга карата кылмыш иши козголгон болуп атат. Башкача айтканда ошол ушундай көрсөтмө берилген. То есть тергөө ишинде оперативдик кызматкерлер айтты, бизге ушундай маалымат келди. Ошол бир жарандан бир кылмыш иш жасап атат деген маалымат келди. Ошону билдирүү берди, ошонун негизинде кылмыш иш козголуп атат. Соответственно, бул жерде ошол корголуучу адам ушул кылмыш иш кылууда деген көрсөтмө берди деген биз өзүбүз мындай жыянакка келип атабыз. Андан башка кылмышты мындай негиздеген далилдер жок деп эсептеп, ошол себептен биз негизги далил деп атабыз. Түшүнүктүү, рахмат. Коллегалар, барбы дагы суроолор? Анда эмесе менин суроом бар. Максатбек Мергенбаевич, негизи ушул сиз талашып жаткан ченемдин маңызы эмнеде? Керектүүлүгү эмнеден чыккан ушул сиздин оюңуз боюнча? Негизи ошол конвертке салганган айыптоо материалдарына коргонуучу, айыпталуучу, иш боюнча айыпталуучу тарап жана анын жактоочусу укуктук жардам көрсөтүп жаткан. Укуктук позиция түзсүн. Жок, максаты эмнеде ушул ченемдинчи? Ченемдин негизги максаты? Өзү негизги негизги өзүнүн максаты. Турган максаты ошол жанакы конверттин ичиндеги адамга коопсуздугунун алдын алуу, ошо коопсуз жагдай түзүү. Түшүнүп атасыз анычы. Анан кийин мына айыпталуучу тарап же анын жактоочусу болобу, ошолор керек болсо анкеталык маалыматы көрсөтүлбөгөн кезде дагы мына эми эле суроо берилбеди, мына эгерде ошондой берип койсок ошол. Бирок ошол балким өзүнүн колу менен жазган, балким ошол жагдайларга кандай жагдайдын арасында ошол көбү белгилүү маалымат пайда болду. Ошонун негизинде далилдеп койсо болот депчи. Тиги ким экенин мындайча эсептеп чыгып койсо болот деген сөз да. Негизи өзүңүз айтып атасыз, эми бирөөнүн баягы коопсуздугуна багытталган, ошону мындайча камсыз кылуу үчүн, бирөөнүн ким болобу, кандай болобу, кайдан чыкты бул маалымат, ким тараптан чыкты, ошого таасирин тийгизбесин кийин деп. Туурабы? Анан кийин ошол жагын караганда сиз кандай деп ойлойсуз? Кандай түрдө, эгерде ошол материалдар менен сиз айтып атпайсызбы, кандай түрдө ошол неме болуш керек да? Неме тарап айыптоочунун жактоочусу тарабынан ошол кандай түрдө ошого мындайча айтканда ошол немеси болуш керек да? Киреше алгандыгы болуш керек, тааныша алгандыгы. Канчалык деңгээлде? Эми бүгүнкү сиз деген азыр биз деген түшүнүп атасыздар да, бул немен бардык жагын карашыбыз керек. Ошон үчүн сиз да оюңузду айтышыңыз керек бул тууралуу. Бир жак тарап деле немете бербей, бул жерде теңдик бузулуп атат, неме бузулуп атат дегендей. Негизинен ошол жанакы кылмыштын курамын далилдеген маалыматтарга жок дегенде ошолорду жагдайларга бир доступ болсо, суроо биз тараптан берилип, эми жагдай боюнча да, биз тараптан берилип, тергөөбү же прокурорбу ошого суроого жооп алса, мисалы биз көрбөсөк делечи, мейли анын укугу коргосун. Анан экинчи тарапта, мисалы эгерде айыпталган тарап камакта болгон болсо, анда камакта болгон учурда дагы мамлекет коргоочунун укугун коргой албайм десе, анда кандай болот? Ал кийин деле болуш ыктымал. Окуя кийин деле болуп кетиш ыктымал, туурабы? Негизи мен сизге айтарым мына, ушул сиздер талашып жаткан ченем боюнчачы, негизинен мунун өзүңүз айттыңыз максаты
далилди катуу эмес, туурабы, ушундай да далилди катуу эмес. Эгерде ошол көрсөтмө болобу же башка материал болобу, башка материал болобу, ошонун далилдөөчү көлөмү, маңызы толугу менен материалда болуш керек. ооба Же айыптоо кортунда же башка документте көрсөтүлүш керек. Ушундай маалымат бар деп. ооба Бирок айтылбайт кайдан чыккан, кимден чыккан. ооба Туурабы? Ушундай болот. Бирок бүт мааниси ийне жибине чейин эмне жөнүндө сөз болуп атат. Бир гана маалымат белгиленбеш керек, ошонун немеси боюнча, неме тиги кимден чыкканы, ошондон тышкары жөн анкетный деле эмес, башка маалыматтар, эгерде ошол маалымат эгерде бирөөнө билгизип койсо деген сөз, туурабы, ооба Анан кийин ошол маалымат турган мезгилде ал эмне сиздин оюңузча бул ушул ченем ошого тоскоолдук берип атабы? Эгерде иштин материалында ошол далилдөөчү маңызы толугу менен ийне жибине чейин ошол айыптоо кортунда болобу же башка жана айыбын угузуу документинде болобу же башка жерде ошол белгилениш керек деген сөз да, белгилениш керек. Анан ошол маалымат боюнча неме болуш керек деген сөз. уруксат берсеңиз жооп берсем болобу? Ушул мен өзүмдүн пикиримди айтып койсом болобу? Негизи ушул ооба, бул коопсуздук чаралары биринчиден негизги максаты ошол күбө, то есть кылмыш ишинин катышуучуларынын коопсуздугун коргоого багытталып атат. Ошол эле жазык процессуалдык кодексинде, андан сырткары жазык сот өндүрүшүнүн катышуучуларынын укуктарын коргоо жөнүндө мыйзамында коопсуздук чараларын коргоо түрлөрү жана анын тартиптери көрсөтүлгөн. Анда бир эле анкеталык маалыматтарды жашыруун эмес, башкача айтканда башка түрлөрү дагы. Бул жерде ошол жабырлануучуга же күбөгө жакындоого тыюу салуу, дагы андан сырткары аппараттарды берүү, коркунуч болгондо сигнал берүү, анын ичинде айыпталуучуну камакка алуу түрү дагы ушул коопсуздук чараларынын түрү катары көрсөтүлүп атат. Анкеталык маалыматтарды, ошол материалдарды бекитүү менен бул коопсуздук чараларынын мындай негизги максатына жетти дегенден биз каршы болуп атабыз. Себеби 40 мен катышкан кылмыш ишинде дагы ушундай эле кайталанды. Мына жакында биринчи инстанцияда сот өкүм чыгарып атат. Корголгон, то есть конвертке салынган адам тууралуу менин айыпталуучум билип атат. То есть ким менен сүйлөшкөндүгүн, кандай болгондугун биз аны сотко чакыра албадык. Себеби ал биздин тараптан күбө болгондуктан, биз тараптан анан ага чакырууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Эгер ал иш боюнча күбө катары өтүп, мындай мыйзамдуу түрдө ачык күбө боло турган болсо, ал күбө катары ал сотто көрсөтмө берүү милдети болот эле дагы, биз ага сотто кеңири мындай өзүбүздүн суроолорубузду, анын көрсөтмөсүн укканга мүмкүнчүлүк болот эле. Конвертке салынгандыгы байланыштуу аны биз ага өзүбүздүн суроолорубузду бере албадык. Андан сырткары акыркы мына болгон окуя, Токмоктогу болгон окуя, аял менен күйөөсүн урушкандыгы боюнча дагы. Бул жерде айыпталуучу, то есть жабырлануучунун коопсуздугун коргоо чарасы боюнча башка түрүн колдонот. Ал жерде жабырлануучунун анкетасын менен бекитүү менен анын коопсуздугун коргоду деп айта албайбыз да. Себеби анын күбөсү анын өзүнүн эле эмес, балким ошол баардык ата тегине чейин маалыматтарды билет. Бул жаатта алганда анкеталык маалыматтарды конвертке салуу, анын көрсөтмөлөрүн конвертке салуу менен анын коопсуздугун толук мындай корголду деп айта албайбыз да. Башка түрүн колдонуш керек эле. Башкача айтканда ошол айыпталуучуга, то есть жабырлануучунун коргоонун башка түрлөрүн колдонуп, ошол менен анын коопсуздугун коргосо болот болчу да. Анда сиздин оюңузча мындай болуп атат да, ушундай процессуалдык ыкма, азыр өзүңүз айтканда коопсуздукту бирөөнүн коопсуздугун мындайча камсыз кылуу үчүн ошого багытталган ушул процессуалдык ыкма. Анда мунун кереги жок экен деп ошондой ойду айткыңыз келип атабы? Бул себеби дегенде сиздин оюңуз боюнча бул коопсуздукту неме кыла албайт экен да, камсыз кыла албайт экен. Ооба, менин оюм боюнча ошол конвертке салуу менен ошол кылмыш ишинин катышуучунун коопсуздугун коргоого мындай эффективдүү жыйынтык бербейт деп эсептейм. Себеби айыпталуучу тарап ким менен өзүнүн сүйлөшкөндүгүн мындай иш жүзүндө билет да. Ошондуктан ал мындай эффективдүү мындай чара деп эсептебейм. Толуктап койсом, айтыңыз. ошо мен коллегамын
сөзүнөн жыйынтыктаганда кээ бир учурларда тергөө органы дагы аталган процессуалдык нормадан пайдаланып иш боюнча күбө катары эле өтө турган адамдарды деле конвертке салып туруп анын кийин келбешин камсыздаганга аракет кылып атат деген пикирди да билдирди. Бул тергөөдөгү инструмент өзүнө карата инструмент катары. Эгерде чындыгында жанакындай маселе болгон болсо, ал башка сөз. Бирок кээ бир учурда күбөлөр, мисалы кошунасы болушу мүмкүн, конверттеги болгон үчүн кошунасы бар күбө өтө албайт. Бирок билет эми ошол көрсөтмө бергенчи. Эми сен бар мындай болбоду деп ага сотто суроо берип, сотто иш боюнча өзүнүн пикирин ошол боюнча жаратайын десе, инструмент болгон үчүн жол жок болуп калат деген. Сиздин оюңуз боюнча сизден да сурайын, ушундай процессуалдык ыкма керекпи же кереги жокпу? Керек. Керек. Экинчи, мына сиздин айткан сөзүңүздүн жыйынтыгын кичине неметип көрөлү. Анда сиз айтып атасыз, эгерде бул ушул ыкманы туура пайдаланса, эгерде ошол катылган ошол толук маалымат, далилдик күчү бар маалымат толук материалдын ичинде болсо, ага жанакы айыпкер тарап неметип аткан айыптоочу толугу менен ошол пайда болгон суроолорго жооп бере алса, ошондо ыкма баягы мындайча айтканда болууга мүмкүнбү вообще негизи? Мен азыр керек дегенде көпчүлүк учурда тергөө учурунда абалга. Себеби деген сиздердин айткан сөзүңүздөр боюнчачы мындай болуп атат да. Сиздер немелерди айтып атасыңар? Бул тергөө органдар тарабынан баягы ошол өзүңүздөр айткан инструмент катары пайдаланып, ошо менен ар кандай немелерге барып атышат депчи. Туура эмес иштерге барып атышат деп. Биз деген бул тараптан, бул жагынан карабайбыз бул маселе. Мен ошон үчүн сиздер немеден айтып атам да. Эгерде укук тарабынан, укук маселе тарабынан. Укук маселеси тарабында эгерде жалпы түшүндүрмөн. Мына сиз айттыңыз, мен башкача айтайынчы. Сиз айттыңыз, мындай ыкма болуш керек деп айттыңыз. Макул болдуңуз, туурабы, Эгерде болгондо кандай түрдө болуш керек? Башкача берейинчи суроону. Көрсөтмө айыпталуучу тарап окуй алыш керек. Анан кийин кандайдыр башка инструмент болсо дагы суроо берип, ошого жооп ала алыш керек да. Ошол. Же болбосо айыпталуучунун мен адвокатка берип койду деп айтайын десем, биз адвокат Ошол. бир гана жанакы айыпталуучунун укугун коргойбуз да. Ал сөзсүз өзү ошол мындай көрсөтмөнү жок дегенде көрсөтмөнү жана ага суроо берүүгө инструмент болуш керек да мыйзамда. Түшүнүктүү позицияңыз. Мына осыр сөздөн улам чыгып атат да, мен тактоо иретинде. Мына айтып атасыздар, мына жоопкер тарапта айтып атат. Сот отурумунда жанакы корголуучу адамдын көрсөтмөлөрү жарыяланат депчи. Сот тергөө убагында дагы баары тең силерге жеткизилет деп атат мазмунучу. Анан кандай максат менен силер дагы барып туруп түздөн түз ушул конвертте сакталган материалдар менен таанышканыңар келет. Кандай себептен сиздер тергөөгө, сотко, адилеттүүлүгүнө ишенбейсизби биринчиден? Экинчиден, балким сиздер айтып оюңуздар боюнча ал жердеги көрсөтмөлөр совсем таптакыр башкача жазылганбы? Же болбосо ал жердеги конверт деп коюп ичинде материалдар жок болуп калып, кандай себептер менен сиздер түздөн түз ошол менен таанышканыңыздар келет да. Ошо көрсөтмөлөр менен мен айтайын дегеним, сиздердин жанакы бул жерде корголуучу адамдын анкеталык маалыматтары жөнүндө сөз жок. Сиздер маалымат, ошо материалдар менен таанышкан деп атасыздар. Ошо кандай себептер менен таанышканыңар келет? Ушуну түшүнүп бересиздерби, юрист катары, адвокат катары? Негизинен конвертке жашырылган маалымат иштин ичиндеги далилдердин бул бири да. Далилдердин бири болгон үчүн коргонуучу, айыпталуучу тарап дагы ошол далилдерге мыйзам боюнча укугу бар. Анкетный данные жөнүндө сөз жок, бирок көрсөтмөсүнө укугу бар. Мүмкүн
бизде ошондой божомол деле бар. Мүмкүн ичинде далилге ылайыксыз эле маалымат деле болушу мүмкүн да. Андай маалыматтарды мисалы мыйзамдын негизинде далил келтирилгис далил деп мисалы четке кагууга укугу бар эле, бирок ал инструмент буда жок болгон үчүн аны кыла албайт, каршы пикир айта албайт, өзүнүн ошол боюнча позициясын. Түшүнүктүү, рахмат. Отуруңуз.